Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкекте мас абалында уна айдаган сот аткаруучу кармалды. Бишкекте мас абалында уна айдаган сот аткаруучу кармалды. Бул тууралуу Бишкектин кайгылуу кызматынан билдиришти. Мас абалында кармалган айдоочу ичимдик ичип ичпегенин ырастоо үчүн наркология борборуна жеткирилген. Кайгылуу кызматты бөлүшкөн видеодо көрүнгөндөй сот аткаруучу тааныштарына чалып, кутулуп кетүүнүн айласын издеген. Ошондой эле унааны башка адам башкарган деп мас болуп уна айдаганын мойнуна алган эмес. Текшерүүнүн жыйынтыгында айдоочу ичимдик ичкенин көрсөткөн. Кайгылуу кызмат айдоочуларды жол эрежесин сактоого чакырат. Эскерте кетсек, мас абалында уна башкарган жарандар 1 жылга айдоочулук күбөлүктөн ажыратылат. Мындай норма быйыл 8-марттан тарта киргизилген. Монтип машиналарыбыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Алмазбек Акунов Кыргыз элине кайрылды. Салбурун Федерациясынын президенти Алмазбек Акунов Кыргыз элине кайрылды. Ал бул билдирүүнү өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу калтырган. Урматтуу кыргыздар, 19-ноябрда Бишкекте эч кандай тополоң болгон жок жана болбойт дагы. Баарысы өзүнүн угунда болду. Эгерде өлкөбүздө саясат туура эмес болуп, бийлик начар иштеп жатса, Кыргыз эли өз тагдырын чечип алат. Эч кандай чет жактан келген долбоорлорсуз эле. Азыр бийлик болгон күчүн жумшап, аянбай иштеп жатат. Эч кандай катуу толкун болбойт. Азыр төңкөрүш жасоо реалдуу эмес. Болуп жаткан аракеттерди эл дагы, Кудай дагы көрүп турат. Калыстык ортодо эшектин тушоосун кесе албаган балдар жөн эле эл чогултабыз деп удургутуп жатышат. Тааныштарыңар болсо жөн тургулачы деп койгулачы. Элди багыш кыйын, алдарына ченеп иш кылышсын деген Алмазбек Акунов. Нуржигит Кадырбеков, Жогорку Кеңештин депутаты, казинолорду кайрадан жабуу жагын караш керек. Нуржигит мырза, бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасындагы оюн зоок иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окуудан колдоп бердиңиздер. Бул долбоорго сиздин жеке пикириңиз кандай? Бир жерге топтоп туруп көзөмөлдөйбүз дешет. Негизи мамлекет айыл апада, кычык-пычыкта болсо да эшигин бекитип, терезесин бүтөп алып иштеп жатса дагы көзөмөлдөшү керек да. Анан көзөмөлдөй албай жатабыз, бир жерге топтойлу деген мамлекеттин мыйзам аткаруудагы алсыздыгын көрсөткөнгө окшоп калат. Өзү казинолорду кайрадан жабуу жагын караш керек. 2-3 миллиард сом киреше табат дечи эле, бүгүн уктуңуздар, 70 миллион болуптур. Бүгүн кумарпоздордун мууну пайда болуп жатат. Алар наркомандардан да коркунучтуу. Ошондон улам мен казинолорду деги эле жабуу жагын карасаңар деп сунуш киргизгем. Жогорку Кеңеш казинолор менен күрөшүүгө көп эле аракет жасады, бирок эмне үчүн натыйжа чыкпай жатат? Натыйжа болгон, мурдагы чакырылышаны жабууга жетишкен. Тилекке каршы биздин чакырылыш кайрадан күчтөп берип койду. Экинчиден, кайсы жерде коррупция кылмыш дүйнөсү болсо, бири-бирин крышевать этип, бири-бирине колдоо көрсөтүп иштей берет экен да. Ошондуктан бир жерге топтогонго караганда көзөмөлдөөчү органдардагы коррупцияны жок кылса көбүрөөк пайда алып келмек. Казинолорду мыйзамдуу жолго коюп, туура пайдаланса бюджетке укмуш киреше алып келет деген пикирге макулсузбу? Кылмыш дүйнөсү бирөөлөрдү тоногон каракчылар деле укмуш киреше табат. Бирок кеп алардын кандай жол менен тапканында болуп жатпайбы? Алар ишкана иштетип бирдеке өндүрбөйт. Адамдарды азгырып келип акыркы тыйынын кагып алат, карзыга батырат, үй бүлөсүн бузат. Аларга лицензия берели, салык төлөтөлү деп отура берели анда деп жазган Арба KG сайты Нуржигит Кадырбековдон маек куруп. Кыргыз эл артисти Татьяна Стрельцова каза болду. 70 жаш кураганда Кыргыз эл республикасынын эл артисти Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрынын таланттуу актрисасы, мыкты педагог Стрельцова Татьяна Дмитриевна узакка созулган оорудан кийин дүйнөдөн кайтты. Татьяна Дмитриевна Стрельцова 1953-жылдын 15 февралында Казак СССРинин Москалевка поселогунда туулган. 1972-жылы театрдык студияны аяктагандан кийин Крупская атындагы орус драма театрында иштей баштаган.
баштаган. 40-жылар аралыгында театрда 70-тен ашык ролду жаратып алдыңкы актрисалардын бири болгон. Алардын арасында Дети Ванюшина спектаклинде Иннанын, Живи и помни спектаклинде Агафиянын, Оскар и Розовая дама спектаклинде Оскардын жана башка көптөгөн ролдорду ойногон. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы сиздерден кайрымдуулук кылып жардам сурап жаткан себеби 4 этаптуу операциясы өттү. Мындан аркы дагы 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыр Элханчиктин акыбалы орто, дем алышы кыйын, мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда картада Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. УКМК кармаган журналисттин саламаттыгы тууралуу маалымат берилди. Назар Ньюс сайтынын жетекчиси Гүлжан Каримова кыйноо көрсөтүлгөн эмес, бул тууралуу Акыйкатчы институт репортер Кежиге билдирди. Коргоо уюмунун кызматкерлери тергөө абагына барып журналист менен жолугушуп чыгышты. Ал институттун кызматкерлерин көргөндө ыйлап, стресске кабылганын айткан. Аны менен бирге үй бүлөсүнө жеке жактоочуга муктаж экенин айтып коюуну өтүнгөн. Тергөө иштери учурунда мамлекеттик жактоочу берилген. Ден соолугу жакшы, дары-дармек маселеси жок. Журналист тергөөчүнүн дооматтарына макул эмес. Анын жактоочусу бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылат деп билдиришти. Акыйкатчы институтунан эскерте кетсек, Гүлжан Каримова 16 ноябрда УКМКга суракка чакырылып, ошол эле күнү 48 саатка камакка алынган. Анын кармалышына 2023-жылдын январь айында Facebook баракчасына жазган посту себеп болгон. Ал кылмыш жаза кодексинин 330-беренесинин негизинде диний кастыкты козутууга шектелүүдө. 18 ноябрда 1-Май райондук соту Гүлжан Каримованы 1-декабрга чейин камакка алды. Түрмөдөн качууга аракет кылган соттолуучу кармалды. Жазаларды аткаруу кызматы тарабынан түзөтүү колонияларынан биринен качкан соттолуучунун аракетине бөгөт коюлду. Ведомствонун маалыматына караганда, түрмөдө жаткан жаран эскертүүчү жана камуфляждык тосмолорун ашып өтүүгө үлгүргөн. Ал жазаларды аткаруу кызматынын күзөт жана коштоо бөлүмүнүн аскер кызматкерлерин бир нече жолу эскертүү огунан кийин кармалды. Бул факт боюнча ЖААКтын тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатат. Гайморит тарлоо эмеги Ош шаарында. Гаймориттен кыйналдыңызбы? Анда сиздерди 100% гаймориттен арылтабыз. Ал үчүн ушундай кылып бет көңдөйүнө от жагабыз. От жакканда ичинде күнөөлөрдүн баардыгын жибитип, 10-чу күнү биз чөптөн жасалган порошокту мурунга үйлөйбүз. Мурунга үйлөгөндөн кийин ичиндеги күнөй 8 сааттан 12 саатка чейин агып чыгат. Ошо менен толук гаймориттен айыгасыздар. Биздин адрес Ош шаары, Курманжан датка 370. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы номерлерге байланышсаңыздар болот. Арентер Шаид Дөбө. Апасы рактан каза болгон Токмокто секелек кызды өгөй атасы зордуктап жүргөн. Токмок шаарында апасы рактан каза болгон кызды 38 жаштагы өгөй атасы зордуктап жүргөн деген шектелип камакка алынды. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын Какус Кейжи сайтына кабарлашкандай, кылмыш ишти тергөө аяктап материалдар сотко жөнөтүлгөн. Маалым болгондо 18 августта Токмок шаардык ички иштер башкы башкармалыгына социалдык камсыздоо башкармалыгынын кызматкери арыз менен кайрылган. Анда жашы жете элек кызды 1985-жылы туулган МСТ аттуу өгөй атасы 2023-жылдын февраль айынан тарта зордуктап келгени кабарланган. Бул факт боюнча 154-берене зордуктоо менен кылмыш иши козголуп тергөө башталган. Шектүү катары МСТ кармалып, аны камакка алуу түрүндө бөгөт чарасы тандалган. 10 октябрда тергөө иштери аяктап, иш материалдар сотко жөнөтүлгөн. Тергөөнүн жүрүшүндө секелек кыздын апасы 2022-жылы 32 жашында залалдуу шишик тартынан каза тапканы такталган. Ал эми кыздын өзүнүн атасы 2023-жылы өлтүрүлгөн. Буга байланыштуу окуучу өгөй атасы менен чогуу жашап жүргөн. Ошто муниципалдык асфальт заводун куруу пландалууда. 2024-жылы Ош шаарында муниципалдык асфальт бетон жана таш майдалоочу завод куруу пландалууда. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, бул шаардагы жолдорду аз убакытта салуу жана оңдоого шарт түзөт. 18 ноябрда Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов Озгур айылында курула турган заводдун жерин көрүп чыгып, тиешелүү кызматтардын жетекчилерине даярдык иштерин жүргүзүү боюнча тапшырмаларды берди. Быйыл жолдорду жасаганда канчалык көз каранды экенибизди
маселелерди көрдүк го. Сапаттуу материал бере алышпайт, убагында келбей калат. Азыр деле кайсы завод бере алат деп жүрөбүз. Биз мындан ары жолдорду түндө гана салабыз, деди Бакытбек Жетигенов. Андан тышкары кум чопор шагыл казылган карьерлерди иштетүү үчүн ижарага берилген жерлердин акысы боюнча да маселе көтөрүлгөн. Ош шаарында 2023 жылдын августуна чейин курулуш материалдарын казган ишканалар жерди пайдалангандыгы үчүн 1 гектар 500 сом төлөп келген. Август айынан тарта 300 000 сомго чейин көбөйтүлдү. Кыргызстан Казакстанга сууну өткөрбөй кое алабы? Казак министринин жообу. Казакстандын суу ресурстары жана ирригация министри Кыргызстандан Казакстанга суу жеткирүү тууралуу айтып берди. Ал суу жеткирүү бир тараптуу жабылышы мүмкүнбү же жокпу деген суроого жооп берди деп билдирет Нуркейзи сайты. Журналисттер Нуржан Нуржигитовдон Кыргыз Республикасы Казакстан Республикасынын түштүк аймактарына суу берүүнү токтотушу мүмкүн деген суроону беришкен. Ага ал мындай деген: Сырдарыя бассейни жана Шу Талас дарыялары боюнча атайын түзүлгөн комиссиялар бар. Бул комиссиялардын алкагында ар бир мезгилдин суусуна жараша чара көрүп суу бөлүштүрөбүз. Эгерде сууну толугу менен өчүрүү ыктымалдыгы жөнүндө айта турган болсок, анда андай коркунуч жок. Бул мамлекеттер аралык кызматташтык. Казакстан башка мамлекеттер менен кызматташып жаткандагы көптөгөн тармактар бар. Мындай чечимдер бир тараптуу кабыл алынбайт, деди ал. Министрдин айтымында 1983 жылы Талас жана Шу дарыяларынын суу бөлүү планы түзүлгөн. Чек арадан өткөн дарыялар Кыргызстандан башталып, андан ары өздүгү менен Казакстанга өтөт. Бул табият. Азыр эки мамлекеттин Шу жана Талас дарыялары боюнча так бөлүнүшү бар. Талас боюнча суу 50-50 бөлүнөт. Ай ичинде канча суу өтпөсүн, жарымы Казакстанга кетет. Шу дарыясында Казакстан Республикасынын 42%, Кыргыз Республикасынын 58%. Бирок көп нерсе жыл сайын суунун жетишсиздигинен көз каранды. Акыркы 3 жылдан бери бул эки дарыяда суунун деңгээли аз экенин байкадык. Бул маселени жөнгө салуу үчүн Айыл чарба министрлиги менен бирдикте дыйкан чарбалары нымдуулукту асталап кылган дан эгиндери менен алек болуш үчүн айдоо аянттарынын структурасын иштеп жатабыз, деди Нуржан Нуржигитов. 10 айда милициянын көчмө кабылдамасы 6,3 миң арыз кабыл алды. Милициянын көчмө кабылдамасы аркылуу 10 ай ичинде 6319 арыз кабыл алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалымат калайык, элге сервистик кызмат көрсөтүүнү толугу менен жолго коюп келе жатабыз. Милициянын 59 көчмө кабылдамалары аймактарды кыдырып, элге жолугуп, жарандардын арыз билдирүүлөрүн жеринде карап, юридикалык кеңештерди берүүнү улантып жатат. Көчмө кабылдамалар аркылуу элди тейлөөнү жакшыртуу боюнча келечекте дагы кошумча унааларды алып ишке киргизүүнү пландап жатабыз. Жыл ичинде милициянын көчмө кабылдамасы 4777 жолу элге чыгып, анын жүрүшүндө 9518 адам кайрылып, 6319 арыздар кабыл алынды. Анын ичинен коопсуздук маселеси боюнча 569 өз алдынча башкаруу жана мамлекеттик башкаруу органдарына 832 социалдык багыттардагы маселелерди чечүүгө жиберилди. Андан сырткары 4918 жолу жарандарга юридикалык жардамдар көрсөтүлдү. Коомчулук арасында резонанс жараткан кылмыштарды болтурбоо, жол кырсыктарына жана укук бузууларга бөгөт коюу боюнча 40 миңден ашуун профилактикалык иш-чаралар өткөрүлдү. Калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү, соттуулугу жок же бар экендиги тууралуу жана ички иштер органдарына тиешелүү башка маселелер боюнча маалыматтарды жана башка документтерди берүү үчүн азыркы учурда борбордо жана региондордо бирдиктүү терезе принциби боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 42 борбору жана пункттары иштеп жатат деп айтылат маалыматта. Жунушалиев жол эрежесин сактабаган автобус айдоочуларын иштен алууну тапшырды. Бишкек мэри Айбек Жунушалиевдин төрагалыгы алдында коомдук транспорттардын көйгөйлөрүн чечүү максатында жыйын өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, жыйында мэр Бишкек шаарынын автобустарында нактала эмес төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди сынга алып, жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн сапатын жакшыртууга аракетсиздик кылган ишкана жетекчилигине тиешелүү жаза чараларын көрүүнү, ошондой эле жол эрежесин жана ылдамдыкты сактабаган, баарлашуу маданиятын сактабаган жана жүргүнчүлөргө кайрылуунун этикеттерин бузган айдоочуларды жумуштан бошотууга чейинки чараларды көрүүнү тапшырды. Ошондой эле 15 ноябрда жол кырсыгына кабылган номер 48 автобустун маселеси көтөрүлүп, жабыркаган жүргүнчүлөрдүн абалы, автобусту калыбына келтирүү, транспорт ишканаларынын жетекчилери менен айдоочунун жоопкерчилиги каралды. Мындан тышкары жол кырсыктарын болтурбоо жана айдоочуларды жол эрежесин сактоого мажбурлоо маселелери көтөрүлүп, автобустардын ылдамдыгын чектеген, жүргүнчүлөрдү эсептеген жана айдоочулардын жол кыймылын көзөмөлдөгөн жаңы программалык камсыздоону орнотуу боюнча тапшырмалар коюлган. Жыйындын жыйынтыгында нактала эмес төлөмдөрдү көзөмөлдөө, анын ичинде ар бир автобуска контролерду алуу боюнча бир катар сунуштар айтылып, салондун тазалыгы, айдоочулардын формалары, тыкаан сырткы көрүнүшү да көтөрүлгөн.